34-уктуру. Абдуллаев Жакып Сагынбекович Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врачы, медицина илимдеринин кандидаты, доцент, жогорку категориядагы хирург, Кыргызстан гастроэнтерологдор коомунун президенти. Жакып 1948 жылы мугалимдин үй бүлөсүндө туулган. 1973 жылы меди институту бүтүргөн. Бүткөндөн баштап 1973-1984 жылдары бизде врач-хирург бөлүм башчы болуп иштеген. 1984-1993 жылдары госпиталдык хирургия кафедрасында ассистент. 1992 жылы илимий диссертациясын жактап, медицина илимдеринин кандидаты болот. 2000 жылдан бери доцент, көкүрөк хирургиясынын эндоскопия бөлүмүнүн сектор башчысы болуп иштеп келатат. 5000ден ашык сыркоо адамдарды операция жасап, ден соолугун сактап калган. Жаштарды, мединститутун студенттерин тарбиялоодо Жакыптын эмгеги зор. Жакып активдүү хирург. Барып доклад жасабаган мамлекет аз эле калды окшойт. Азербайжан, Германия, Туркия, Грузия, Испания, Ирландия, Казакстан, Кытай, Өзбекстан жана башка мамлекеттерде болду. Бул жагынан ошол чет өлкөлөргө бизди таанытып жүргөндүн бири. Институтту бүткөндөн тартып, ушул күнгө чейин менин кол алдымда иштеп келатат. Өзү өтө жөнөкөй, адамгерчиликтүү. Өзүбүздүн коллективде чоң сый урматта. Өзүнүн ишин абдан жакшы билген адис. Үй бүлөсү, 3 баласы, 7 небереси бар. Тилеков Эрнис Абдышевич медицина илимдеринин кандидаты, доцент, жогорку категориядагы хирург. Улуттук хирургия борборунун боор хирургиясы бөлүмүнүн башчысы. Кыргыз мамлекеттик медицина кызматкерлерин кайра даярдоо жана билимин өркүндөтүү институтунун кечиктирилгис хирургия кафедрасынын доценти. Россиянын Пирогов атындагы КМШ өлкөлөрүнүн онкологдор жана гастроэнтерологдор ассоциациясынын мүчөсү. Эрнис 1960 жылы Тоң районундагы Темирканат айылында туулган. 1984 жылы мединститутту бүтүргөн. Ушул күнгө чейин бизде врач-хирург, кафедранын ассистенти, доценти жана бөлүм башчысы болуп иштеп келатат. 2006 жылы медицина илимдеринин кандидаты болгон. Эрнис 3000ге жакын оорулуу адамга операция жасап, аман алып калган. Германия, Россия, Казакстан, Азербайжанда онкологиялык хирургия боюнча билимин жогорулатып келген. 30дан ашык илимий эмгектин, 3 усулдук көрсөтмөнүн жана 1 патенттүү ойлоп табуунун автору. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоосунун ардактуу кызматкери төш белгиси. Республиканын саламаттык сактоо министрлигинин ардак грамотасы жана Бишкек шаарынын мэриясынын ардак грамотасы менен сыйланган. Эрнис менин эң жакшы көргөн, өнүп өсүп келаткан таланттуу хирургдарымдын бири. Кийинки күндөрдө альвеококус, боордун рагы сыяктуу эң оор ооруларга операцияларды ийгиликтүү жасай баштады. Боордун 3төн 1-ин же 3төн 2-син алып салган операциялар мурда республикада жасала элек болчу. Ушундай операцияларды жана башка оор операцияларды Эрнис ийгиликтүү жасай баштады. Докторлук диссертациясын дагы бүтүп калды. Буйруса, менин иштеримди улантып кетет го деген чоң үмүтүм бар. Андан башка Эрнис өтө жөнөкөй, өзүнүн ишин эң жакшы билген, адамгерчиликтүү, үй бүлөсү, аялы, татынакай балдары бар. Сыдыгалиев Кылычбек Сулкайдарович 1956 жылы Чүй районунун Алчалуу айылында туулган. Институтту 1982 жылы бүтүргөн. Бүткөндөн тартып врач-хирург. 1993 жылдан ассистент. 2006 жылдан доцент болуп, 1994 жылы кандидаттык диссертациясын, ал эми 2011 жылы докторлук диссертациясын жактаган. Жогорку категориядагы хирург. 4000ден ашуун операция жасаган. 80ден ашык илимий эмгектин автору. 4 усулдук жолдомосу, 4 рационализатордук сунушу, 1 патенттүү ойлоп табуусу, 1 монографиясы бар. 2006 жылдан бери госпиталдык хирургия кафедрасында оперативдүү хирургия курсунун башчысы. Аялы 2 баласы бар. Балдары жогорку билимдүү, жакшы кызматтарда иштешет. Саламаттык сактоонун отличниги. Кылыч дагы институтту бүткөндөн ушул күнгө чейин менин кол алдымда иштейт.
Бирден бир жакшы көргөн окуучум жана кесиптешим. Өтө жоош, адамгерчилиги чоң, жүргөн турганы жана иштирмандыгы менен кесиптештердин арасында өтө барктуу. Миңдеген адамдардын өмүрүн сактап калган жакшы хирург, жакшы мугалим. Медиа институтта студенттерди тарбиялоодо, билим берүүдө кылычтын эмгеги зор. Сыргаев Дүйшөн Темирбекович 1957 жылы Ысык Көл областынын Ак Суу районуна караштуу Керегеташ айылында туулган. Госпиталдык хирургия кафедрасынын доценти, саламаттык сактоонун ардактуу кызматкери, улуттук хирургия борборунда өт жолдору жана уйку без хирургия бөлүмүн жетектеп келатат. 2007 жылы профессор Бектуровдун жетекчилиги астында кандидаттык диссертациясын жактаган. 35 илимий эмгектердин автору, 2 патенттин, 2 рационализатордук сунуштун ээси. Дүйшөн дагы менин эң жакшы көргөн балдарымдын бири. Себеби өтө таза. Ар бир ишти өз убагында аткарганы, адамгерчилиги, жөнөкөйлүгү менен айырмаланат. Жогорку категориядагы хирург. Саламаттык сактоо министрлигинин жана медицина академиясынын көптөгөн ардак грамоталарына ээ болгон. Үй бүлөлүү, келинчеги, бир кыз, бир уулу, бир небереси бар. Тойгонбаев Абдрахман Тойгонбаевич 1950 жылы Ош областынын Каракулжа районуна караштуу Сарбулак айылында туулган. Медицина илимдеринин кандидаты, госпиталдык хирургия кафедрасынын доценти, жогорку категориядагы хирург. Абдрахман 1977 жылы медиа институтту бүтүргөн. Ошондон тартып бизде клиникалык ординатор, хирург, бөлүм башчы болуп иштеп келген. 1995 жылы кандидаттык диссертациясын жактаган. Андан кийин кафедранын ассистенти, доценти. Жолдошу Курмушиева Анаргүл госпиталдык хирургия кафедрасынын доценти, билимдүү, эң жакшы мугалимдерибиздин, дарыгерлерибиздин бири. Кызы Асель медакадемиянын студенти. Абдрахмандын артыкчылыгы өтө жөнөкөй. Оозунан бир дагы жаман сөз чыкпаган адам. Өзүнүн ишин жакшы билет. Өтө так, таза аткарат. Жүргөн турганы менен жолдошторуна жана окуучуларына мисал боло алат. Миңдеген оорулуулардын өмүрүн сактап калган. Медиа институттун студенттердин тарбиялоодо, хирургиядан сабак берүүдөгү эмгеги зор. Иманов Болотбек Максутович 1958 жылы Ысык Көл районунун Камсымал айылында туулган. Медицина илимдеринин кандидаты, хирургияда сектор башчысы. Болот институтту бүткөндөн тартып ушул күнгө чейин биздин борбордо иштейт. Адегенде хирург-координатор, андан кийин бөлүм башчы болгон. 2001 жылдан баштап сектор башчысы болуп иштеп келатат. 1999 жылы уйку бездин өтө курч чирүү, сезгенүүсү деген темада кандидаттык диссертациясын жактаган. Бул өтө оор, катуу оорулардын бири. 80% өлүмгө көп алып келет. Болоттун ушул илимий изилдөөсүнүн жаңы ыкмасынын негизинде операция өлүм көрсөткүчү 8,2%га чейин төмөндөгөн. Көп жылдан бери республикада хирургтар ушул болоттун операция жасоо ыкмасына өтүштү. Буйрса, ийгилик бар. 60тан ашык илимий эмгек, 4 методикалык көрсөтмө, 6 рационализатордук сунуш, 3 патенттүү ойлоп табуу, 2 илимий эмгектердин жыйындысын жаратты. Саламаттык сактоонун отличниги, ардак грамотасы менен сыйланган, үй бүлөсү, келинчеги, 4 баласы, 2 небереси бар. Балдары, кыздары абдан жакшы өсүштү. Жогорку билимдүү, тарбиясы, тартиби жакшы. Болоттун балдарынан эң жакшы көргөнүм менин атым менен уйкаш Мамбет неберем. 1988 жылы төрөлгөн. Менин атымды атап ырымдап койду эле. Азыр 24 жашка чыгып калды. Кез-кез кезигип турабыз. Узун бойлуу, кебетеси келишкен, зың кыйган сулуу жигит болуп келатат. Кезиккендер аз болгонум өзүнүн атасын көргөндө учурашып, эпилдеп жакшы мамиле жасайт. Эсимден калбайт. Өткөн жылдарда Дубайда эс алып жүрдүм эле. Мамбет
Менин ошол жерде экенимди угуп, издеп келип таап, тамак алып берип, абдан ыраазы кылып жиберди эле. Мамбет ошол Дубайда иштеп жүргөн экен. Аман болсун. Бул неберем аман болсо, менин атымды булгабайт деп ишенем. Болот болсо институтту бүткөндөн тартып, менин кол алдымда иштеп келатат. Болотту жакшы көргөнүм, ичинде эч кытмырдык жок. Баары тышында. Далдаңдаган ачык айрым. Өзүнүн ишин, хирургтугун ушунчалык жакшы билген, адамгерчиликтүү, жолдошчулукка өтө так, таза жүргөн мыкты адистеримдин бири. Азыр ушул күндө өтө оор оорулардын бири уйку без оорусу. Бул оору боюнча бирден бир адис. Алмалиева Алымкан Дүркабыловна 1948 жылы Ак Суу районуна караштуу Кереге Таш айылында туулган. 1996 жылдан тартып ушул күнгө чейин улуттук хирургия борборунда септикалык гинекология бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп келатат. 1995 жылы саламаттык сактоонун отличниги, 1999 жылы Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасы менен сыйланган. 2009 жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врачы деген наамга ээ болгон. Өмүрүн бүт медицинага арнады. 1966 жылы Ак Суу районундагы Саргамыш орто мектебин бүтүргөн. Ошол эле 1966 жылы меди институтка кирип, аны 1972 жылы аяктаган. Институтта окуп жүрүп, кечкисин 2 жылы операциялык санитарка, 3 жыл операциялык медсестра болуп иштеп, 1972 жылдан 1978 жылга чейин бизде врач-хирург болду. 1978 жылдан 2003 жылга чейин госпиталдык хирургия кафедрасында мугалим болуп иштеген. Күйөөсү Алымкулов Эркин ушунчалык сонун адам эле. Кыргыз элинин эмгеги сиңген, комсомолдун шааркомунда катчы, Фрунзеде электр тармагы боюнча адис болуп, министрдин орун басарлыгына чейин жеткен. Өзүнүн ишин абдан жакшы билген, жөнөкөй, ичинде таруудай арамдыгы жок укмуш адам болчу. Айла жок. 2008 жылы кайтыш болуп кетти. Бир уул, 2 кызы, 5 небереси бар. Акен өзү өтө эмгекчил, таза, өзүнүн ишин мыкты билген, тили башы шайына келген кыздарыбыздын бири. Жаштарды тарбиялоодо, миңдеген ооруган адамдарды операция жасап, аман алып калууда эмгеги зор. Акендин улуу кызы менин өтө жакшы көргөн келинимдин бири, Мамбетова Анара Эркиновна. Анара 1962 жылы Фрунзе шаарында туулган. Мектепти бүткөндөн кийин 1979 жылы Меди институттун педиатрия факультетине өткөн. Институтту бүткөндөн кийин ушул күнгө чейин улуттук хирургия борборунда физиотерапия бөлүмүндө башчы болуп иштеп келатат. Күйөөсү менин улуу уулум Бакыттагы врач. 2 баласы Жеңиш, Азат, экөө тең институтту бүткөн. Иштеп жүрүшөт. 2 небереси бар. Анар ичкен мага келин болуп келгени 28 жыл болуп калды. Мындай келин эч жерде, эч кимде жок болуш керек. Себеби мындай момун, оозунан бирде жаман сөз чыкпаган, өзүнүн ишин мыкты билген, адамдар менен тил табыша билген, адамгерчиликтүү келинди кезиктире элекмин. Балдары жакшы, тартиптүү балдар болуп чоңойду. Күйөөсү менин уулум аман эле болсун. Жалкоолугу жана башка кемчиликтери бар. Анара эч бир жаман сөз айтып чатакташканын көрө элекмин. Бул уулума бакытка менин кааларым, 2 уулу, келини, 2 небереси бар. Аман эле бол. Ушуларга ата күйөө болуп жүрө бер. Мен аман болсом, сени пенсияга чыкканча бакканга кудуретим жетет деп айтып келатам. Акенди жакшы көргөнүм, ушул күнгө чейин чогуу эле бир үйдө жашап келатабыз. Менде деле, айрыкча кайненеси Сокенде деле кыял жоруктарыбыз оңой эмес. Кайненеси канча сүйлөбөсүн, Анаранын Сокенге өйдө карап койгонун көргөн да, уккан да жокмун. Ушул күнгө чейин апаке дегенден башканы айтпайт. Бирок Сокен кайненесинен баарын үйрөндү. Оокат кылышты, тамак жасашты, тазалыкты. Сокендин бир жагынан артыкчылыгы бар. Азыр ушул күнгө келинине Анарага 100% баш ийген. Анарасыз Сокендин күнү жок. Анара бизге эмес, балдарына, келинине дагы жаман сөз айтканды билбейт. Бизге
Сөкен экөөбүзгө Кудай келиндерден айткан. Баары ушунчалык адептүү. Неберем Азаттын келинчеги дагы анарага окшоп ушунчалык татынакай. Кыргызчылыкты өтө жакшы билген жөнөкөй, адамгерчиликтүү келин болду. Ушул келиним Стелла эки чөбөрө кызды төрөп берип, бизди жыргатып, кубантып жаткан убагы. Бул Стеллачкам Сөкен экөөбүзгө бир чети келин, көпчүлүк учурда кызыбыздай эле болуп калды. Анаранын улуу уулу Жеңиш биздин мед академияны ийгиликтүү бүттү. 2 жыл ординатурасындагы бүттү. Бул неберем жоош, көп сүйлөбөгөн, бир укмуш түшүнүксүз бала болуп келатат. Медицинаны көп каалабай жүргөн сүйт. Андай дейин десең, институтту 5ке бүттү. Аял алчу ою жок. 26 жашка чыгып калды. Мен көп тил табыша албагандай болуп турам. Ошентсе дагы аман болсун. Оңолуп кетет го деген ойдомун. Рыспеков Муратбек Тойгонбаевич 1956 жылы Аксы районундагы Авлетим айылында туулган. Орто мектепти бүткөндөн кийин 1973 жылы медиа институтка кирип, 1979 жылы бүтүргөн. Институтту бүткөндөн ушул күнгө чейин Улуттук хирургия борборунда врач-хирург, бөлүм башчы. 2000 жылы кандидаттык диссертациясын жактаган. Азыр госпиталдык хирургия кафедрасынын доценти болуп иштеп келатат. Саламаттык сактоонун отличниги, жогорку категориядагы хирург. Бир нече жолку ардак грамоталардын ээси. 2009 жылы эл аралык Ататүрк фондунун алтын медали менен сыйланган. 2 уулу, 2 кызы, 4 небереси бар. Мурат менин жакшы көргөн окуучуларымдын бири. Себеби өзү өтө жөнөкөй, адамгерчиликтүү, өзүнүн кесибин абдан жакшы билет. Ишин так таза аткарат. Өтө татаал операцияларды ийгиликтүү өздөштүрүп, ийгилик алып келатат. Жортучиев Кадырбек Азымбекович 1952 жылы Түп районундагы Тогузбай айылында туулган. 1969 жылы орто мектепти бүтүргөн. Ошол эле 1969 жылы Фрунзедеги медицина окуу жайына өтүп, аны 1978 жылы бүткөн. Ушул күнгө чейин Улуттук хирургия борборунда хирург, бөлүм башчы болуп иштеп келатат. Саламаттык сактоонун отличниги, жогорку категориядагы хирург. Саламаттык сактоо министрлигинин ардак грамотасы менен сыйланган. 1 уул, 1 кызы, 4 небереси бар. Улуу баласы Руслан бизде хирург болуп иштейт. Медицина илимдеринин кандидаты, жогорку категориядагы хирург. Кадырбектин ушул баласы Руслан буйруса өтө тың, көрүнүктүү хирург болоруна көзүм жетет. Кадырбек өзү жөнөкөй, адамгерчиликтүү, ишин жакшы билип, тууган жолдошторго өтө таза, жакшы мамиледе. Руслан азыр бизде эндоскопия бөлүмүн башкарат. Өтө жөнөкөй, элпек, адамгерчиликтүү, орну жаңы технологияны колдонуп айыктыруунун бирден бир устаты болуп калды. Акназаров Каримжан Камчыбекович 1962 жылы Каракулжа районунда туулган. Орто мектепти 1979 жылы бүтүргөн. Ошол эле жылы медиа институтка өтүп, аны 1985 жылы бүтүргөн. Ординатор болуп жүрүп, ушул күнгө чейин врач-хирург, бөлүмүнүн башчысы. 2004 жылы кандидаттык диссертациясын коргогон. Жогорку категориядагы хирург. Саламаттык сактоонун отличниги. Балдары бар. Керим дагы менин жакшы көргөн балдарымдын бири. Себеби өзүнүн ишин мыкты билет. Жакшы хирург, адамгерчиликтүү, ишти так таза аткарат. Миңдеген оорулууларды операция жасап айыктырып, аман алып калган. Бул жагынан эмгеги зор. Самаков Алмаз Асанбекович 1969 жылы Нарын областынын Кочкор айылында туулган. Мектепти 1986 жылы бүткөндөн кийин 1987 жылы бизге медиа институтка өткөн. Кийин бизде госпиталдык хирургия кафедрасында клиникалык ординатураны бүткөн.
1996 жылдан 2006 жылга чейин хирург болуп иштеген. 2004 жылы профессор Бектуровдун жетекчилиги менен кандидаттык диссертациясын коргогон. 2006 жылдан ушул күнгө чейин ошол госпиталдык хирургия кафедрасынын ассистенти болуп иштеп келатат. Саламаттык сактоонун отличниги, жогорку категориядагы хирург, 30тан ашык илимий эмгеги, бир автордук ойлоп табуусу, бир усулдук жолдомосу бар. Бир кыз, бир уулун өстүрүп атат. Алмаз институтту бүткөндөн тартып ушул күнгө чейин менин кол алдымда. Жакшы көргөн жагым өзүнүн хирургтук кесибин абдан мыкты өздөштүргөн. Жөнөкөй, адамгерчиликтүү бала. Көптөгөн адамдардын өмүрүн операция аркылуу сактап калып, медиа институттун студенттерин тарбиялап, сабак берүүдө чоң эмгектери бар. Кудайбергенов Төлөбек Исмаилович 1958 жылы Ысык Көл областынын Тоң районундагы Бөкөнбаев айылында туулган. 1975 жылы 10 классты Балыкчы шаарында бүтүргөн. Ошол эле жылы медиа институтка өтүп, педиатрия факультетинин балдар хирургиясы адистигин алган. Ординатураны дагы балдар хирургиясы кафедрасында бүткөн. Андан кийин Балыкчыда, Фрунзе шаарында балдар хирургиясы боюнча врач-хирург болуп иштеген. Анатомия кафедрасында ассистент. Бизде кечиктирилгис хирургияда врач-хирург болуп 1993 жылга чейин иштеген. 1993 жылдан тартып ушул күнгө чейин госпиталдык хирургия кафедрасында ассистент. Төлөбек жогорку категориядагы хирург, саламаттык сактоонун отличниги. Жаштарды тарбиялоодо жана көптөгөн адамдардын ден соолугун операция жасап аман алып калууда бир топ ийгиликтери, эмгеги бар. Келинчеги бизде врач, 4 баланын атасы, неберелери бар. Иралиев Бейшенбек Ашимович 1965 жылы туулган. Нарын областында орто мектепти бүткөндөн кийин 1983 жылы медиа институтка өткөн. Институтту 1990 жылы аяктаган. Ушул күнгө чейин улуттук хирургия борборунда иштеп келатат. 2000 жылдан 2002 жылга чейин Англияда иштеп окуп келген. 2002 жылдан улуттук хирургия борборунда улуу илимий кызматкер. 2005 жылы кандидаттык диссертациясын жактаган. 2007 жылдан госпиталдык хирургия кафедрасынын доценти, жогорку категориядагы хирург, 40тан ашык илимий эмгектин ээси. Саламаттык сактоо министрлигинин, Бишкек шаардык мэриясынын ардак грамоталары менен сыйланган. Үй бүлөлүү. Келинчеги жогорку билимдүү, 2 кыз, 2 уулу бар. Бейшенди мени жакшы көргөнүм себеби өтө жөнөкөй, адамгерчиликтүү, өзүнүн ишин абдан жакшы өздөштүргөн. Өсүп өнүп келаткан хирургдарымдын бири. Кандай иш тапшырба, өз убагында так аткарат. Хирург кесибине жарашкандагы бир артыкчылыгы абдан жакшы ыр жазат. Бейшен ушул күнгө чейин миңдеген адамдын өмүрүн сактап келатат. Жана жаштарды тарбиялоодо дагы эмгеги зор. Койчуманов Айбек Маметович 1961 жылы туулган. 1984 жылы медиа институтту аяктаган. Ошондон тартып ушул күнгө чейин бизде хирург, бөлүм башчы болуп иштеген. 2007 жылдан тартып правкомдун төрагасы. 2008 жылы Саламаттык сактоо министрлигинин ардак грамотасы. 2010 жылы Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы. 2011 жылы Бишкек шаардык кеңешинин ардак грамотасы менен сыйланган. Жогорку категориядагы хирург. Айбек өсүп өнүп келаткан хирургдарымдын бири. Өзү активдүү, уюштургуч, элпек, өз ишин жакшы билген, адамгерчиликтүү балдарымдын бири. Үй бүлөлүү. Мамбетов Абдыл Карагулович 1971 жылы Тоң районундагы Алабаш айылында туулган. 1988 жылы орто мектепти бүтүргөн. Ошол эле жылы медиа институтка кирип, аны 1994 жылы бүтүргөн.
Ординатурадан кийин врач-хирург болуп иштеген. 2002 жылы аспирант, 2006 жылы кандидаттык диссертациясын жактаган. 2007 жылдан баштап госпиталдык хирургия кафедрасында ассистент болуп иштеп келатат. Үй бүлөлүү, аялы, 3 баласы бар. Адыл, жаш, өзү өнүп келаткан хирургтарымдын бири. Жакшы хирург, өз ишин жакшы билет. Адамгерчилиги, жөнөкөйлүгү менен айырмаланат. Көптөгөн адамдардын ден соолугун сактоодо, жаштарды тарбиялоодо эмгеги бар. Сыдыков Нурлан Жеңишбекович медицина илимдеринин кандидаты, жогорку категориядагы хирург, операциялык блоктун жана уюштуруу усулдук бөлүмүнүн башчысы. 1972 жылы Ак-Дала районуна караштуу Баетов айылында туулган. 1989 жылы Фрунзе шаарындагы номер 2 орто мектепти алтын медаль менен бүтүргөн. Ушул эле жылы Кыргыз мамлекеттик медицина институтуна кирип, аны 1995 жылы артыкчылык диплому менен аяктаган. 1995-1997 жылдары госпиталдык хирургия кафедрасынын клиникалык ординатору, ошондон тартып врач-хирург болуп иштеп келген. 2007 жылы кандидаттык диссертациясын жактаган. 17 илимий эмгектин, анын ичинде 2 усулдук көрсөтмөнүн, 1 ойлоп табуунун автору. Нурландагы өсүп өнүп келаткан жакшы хирургтарымдын бири. Өтө жөнөкөй, адамгерчиликтүү, айтылган тапшырмаларды өз убагында так, таза аткарат. Өзүбүздүн коомдук ишибизге активдүү катышат. Миңдеген адамдардын ден соолугун операция жасап аман алып калган. Операция блогу бизде өтө татаал, жоопкерчилиги чоң. Бирикме күн түн дебей ар дайым операцияга керектүү аспаптар, башка материалдар менен бирге даяр болуп туруш керек. Иштеген операциялык сестралардын билими, тажрыйбасы өтө чоң болуш керек. Мына ушулардын баарын уюштуруп, тартипке салып турган Нурландын иши көрүнүктүү. Салибаев Өскөн Абдыкапарович 1973 жылы Жалал Абад областынын Базаркоргон районундагы Акман айылында туулган. Медицина илимдеринин доктору, улуттук хирургия борборунун ириң оорулар хирургиясы бөлүмүнүн башчысы болуп иштейт. 1997 жылы Кыргыз мамлекеттик академиясынын дарылоо факультетин аяктаган. Бизде клиникалык ординатурадан өтүп, андан кийин кенже, улуу илимий кызматкер болуп иштеген. 2005 жылы кандидаттыгын, 2010 жылы докторлук диссертациясын жактаган. Саламаттык сактоонун отличниги, жогорку категориядагы хирург. Өскөн дагы өсүп өнүп келаткан жаш хирургтарымдын, илимпоздордун бири. Өзү өтө жөнөкөй, тапшырган иштерди өз убагында аткарат. Урматтуу радиогучулар, сиздер адабияттуу уктуруубуздан Кыргыз Республикасынын баатыры, академик Мамбет Мамакеевдин «Мезгил жана инсан» аттуу автобиографиялык чыгармасын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Эгемберди Бекболиевдин көркөм окуусунда уктуңуздар. Көркөмдөп музыкалаштырган Жыргал Аманова.